Сот тутумун көз карандысыз кылуу маселеси узак жылдардан бери көтөрүлүп келатат. Акыйкат чечимдерди камсыз кылуунун бир нече жолдору иштелип чыгып, бирок алар натыйжа бере элек. Алсак, апрель инкылабынан кийин сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү ал өзүн актабаганын, судьялык кызматка тармактан алыс адамдар келип жатканын билдиришүүдө. Практика жүзүндө ушундай болуп калды. Акыркы жолу судьялыкка мындай системадан тышкаркы адамдар келип алып, мындай ар кандай мыйзамга же дал келбеген же туура эмес кабыл алынган чечимдер да болуп калып атат да. Бизде ушундай бир көрүнүштөр болуп атат. Жеке менин да сунушум бар. Ошо судья болгон талапкер же окуусун окуп, соттордун окуусун окуп, же болбосо ошол системада бир жок дегенде бир 3 жыл иштеп, анан кийин судьялыкка барса деген бул жакшы болот эле да. Бул эл аралык тажрыйба, аброю кичине жогорулау болот эле. Системанын ичинен билген мындай кухнясын деп коет да, ички секретардан баштап консультанттарга бир мындай кепилдик берилет элек да. Алар да ошол жерде жөн иштебей, бир умтулуу болуп, бир өзүнүн максатына жетип, буюрса мындай квалификациялык түрдө профессионалдуу бир судьялар болот го деген менин өзүмдүн жеке көз карашым бар. 2010 жылы Конституциялык сот жоюлуп, жогорку соттун алдындагы Конституциялык палата болуп өзгөргөн. Кеңешменин мүчөлөрү аны калыбына келтирүү демилгесин колдошту. Конституциялык палата болгондо ал мыйзамдуулукту гана карайт, конституциялык бузулуштарды карайт, ал эми жеке адамдын укугун карабайт экен да. Көрдүңөрбү канчалык адамдын укугу бузулуп келген. Ошон үчүн жогорку соттон конституциялык сот бөлүнгөнү бул бүгүнкү күндө биз адамдын укугун коргогонубуз болот да. Сот тутумунун көз карандысыздыгы тууралуу сөз болгондо судьялардын ким тарабынан дайындалары да талкуу жаратат. Конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү жогорку соттун төрагасын судьялардын өзүлөрү шайласын деген пикирде болсо, айрымдар ага каршы. Өзүнчө өздөрү шайлаш керек. Өздөрүнүн арасынан төраганы, төрайымды өздөрү шайлаш керек деген сунуш да логика боюнча туура. Бизде дагы жүйөлүү себеп чыгып атат. Биздин менталитет боюнча. Мына мисалы Баласагын университетин алсак, премьер-министр дайындачу эмес беле? Ол андай болбойт. Биздин өзүбүздү коллективге бериле дегенде берип койду эле. Азыр ушул кыргыздын менталитетине жараша алар 3-кө 4-кө бөлүнүп, ызычуу болуп бүгүнкү күндө бири-бири менен катышпай калды. Ушундай көрүнүш бар. Мына ошону да айтып атышат, бу дагы минус болот экен. Чечиле элек ушундай сунуштар бар да. Буга чейин сот реформасын ишке ашыруу үчүн аз эмес каражат бөлүнгөн. Санариптештирүү, сот залдарына видео жабдуу орнотуу өңдүү иштер аткарылган. Бирок ал судьяларга карата ишенимди жогорулаткан жок. Жарандардын көпчүлүк арыз даттануулары да сотторго байланыштуу. Бирок сот органы укуктук маселеде утулган тарап болоорун, мындан улам нааразы жактын пайда болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт. Калыгул Асанбаев, Сиязбек Нурманбетов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.